Салам достор. Супара онлайн радиосу Супара каналы кайрадан назарыңыздарда. Кечки эфиринде бүгүнкү бизде коногубуз бар, онлайн конок. Албетте учурда пандемияга, карантинге байланыштуу көп өлкөлөрдө үйдө отурган учурлар мекендештерибиздин арасында бир эле Россия Федерациясында эмес, Россиянын аймагында эмес, Кыргызстанда, ошондой эле дүйнөнүн башка булуң бурчунда жашап иштеп жүргөн мекендештерибиз көп. Албетте аларга жакшы, жагымдуу маанай тартуулайлы деген максатта жакшы ойдо Супара онлайн радиосу, Супара каналы аркылуу жакшы жаңылыктар менен, болушунча жакшы маанайды тартуулаган жаңылыктар менен пайдалуу тарбиялык мааниси бар, позитивдүү маалыматтарды берип турууну туура көрүп атабыз. Андыктан биз менен түз эфир аркылуу чогулуңуздар. Суроолоруңуздар болсо биздин WhatsApp номерге 8925 805 9899 номерине жазып койсоңуздар болот, WhatsApp аркылуу. Же болбосо биздин ошо Instagram баракчабыздан Супара каналы деген, Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Telegram каналдарыбыздан көрө турган мекендештерибизге биздин каналга, баракчаларыбызга жазылып, подписка болуп коюңуздар, лайк басып туруңуздар, комментарийлер болсо, сунуштар болсо, албетте бизге жазып турсаңыздар, бизге жакшы кеңешиңиздерди берсеңиздер дагы болот албетте. Же болбосо ошондой эле бизде YouTube каналыбыз бар, Супара ТВ деген. Албетте ошол жака жазылып коюңуздар. Ар бир жаңылыгыбыз, ар бир жаңы чыгып аткан видео сиздерге жаңылык катары келип турат. Ошондуктан сөзсүз түрдө YouTube каналыбызда Супара ТВ каналы деп издесеңиздер, Супара ТВ дегенде ону жашыл фондогу С Супара каналы деген чыккан болсо сөзсүз түрдө жазылып койсоңуздар болот. Урматтуу мекендештер, анда эмесе биз эфирибизди андан ары уланталы дагы. Бул жерде биздин бүгүнкү коногубуз тууралуу айта кетейин. Түштүк Кореяда өзүнүн ошо кээ бир блог постторун жазып жүргөн мекендешибиз бар, кесиптешим Эрик Жумабаев деген мырза бүгүн бизде конокто болот. Албетте онлайн коногубуз. Абалга байланыштуу биз дагы конокторубузду онлайн аркылуу, WhatsApp же мессенджер аркылуу түз эфирге байланышка чакырып жатабыз. Мен Эрик кесиптешим даяр болгонго чейин сиздерге Москвадагы Россиянын аймагында жүргөн мекендештерибизге маалымат бере кетейин. Учурда баарыбыз үйдө отурабыз. Үйдө жанагы бүт соцсеттерде үйдө отур деген, stay home деген, үйдө бол деген ушундай бир жакшы лозунг менен ар бирибиз фонго коюп алган учурларыбыз бар профилге. Ошол сыяктуу ар бирибизде мүмкүнчүлүк болуп атат. Жөн эле үйдө отурбастан өзүбүздү интеллектуалдык жактан акыл эсибизди ушул психологиялык китептерди окуганга, интеллектуалдык оюндарды ойногонго же жакшы бир пайдалуу китептерди, кеңештерди окуганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Андыктан сиздерди дагы ушул үйдө жөн жатпай, жөн отурбай, болушунча өзүңүздөргө, жан дүйнөңүздөргө азык ала турган китептерди, кинолорду, кино тасмаларды, документалдуу фильмдерди, тарыхтуу фильмдерди көрсөңүздөр болот, жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп турсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө эле бүгүн мынча адам вирус менен ооруп калыптыр, жуктуруп алыптыр, мынча адам дүйнөдөн кайтыш болуптур деген жаңылыктарды гана эмес, жакшы жаңылыктарды да бөлүшүп турсак болот албетте. Качан гана жакшы жаңылыктар, жакшы позитивдүү ойлонгондо гана биз көп нерсени жеңе алабыз. Ал эми ден соолукка тиешелүү жагын айтканда, эгерде адамда иммунитет деген барбы? Иммунитет бизде начар болсо, ар кандай ооруну, бир эле азыркы учурдагы коронавирус, COVID-19 вирусу эмес, башка оорулорду дагы жуктуруп алганга жакын болуп калат. Ошондуктан сиздер ден соолукту чыңдоо үчүн эң биринчи физзарядкаларды жасаңыздар, жакшы маанайды тартуулаган, жанагы айтып кеткен тасмаларды, китептерди окусаңыздар болот. Ошону менен бирге эле иммунитетти көтөрө турган өмө жемиштерди, витаминдерди жегенге аракет кылыңыздар. Иммунитет жогору болгондо сөзсүз түрдө оору, ар кандай оорунун, вирустардын, инфекциялардын жуктургандан алыс болосуздар. Ал эми учурда
Россиянын аймагында, өзгөчө Россиянын аймагында билебиз, көп эле мекендештерибиз сөзсүз түрдө мындай шартка байланыштуу болуп калат. Бул эми сөзсүз түрдө болбосо дагы көпчүлүк болуп жашаган учурлар көп катталат. Андыктан ошол көпчүлүк жашаган квартираларда өткөндө бизде жанагы Супара каналыбызга келген врач специалисттер айтып кеткен болчу, үйдө эгер көпчүлүк жашаган үй квартиралар болсо, бир күндө 3-4 жолу суулап тазалап туруш керек болот. Орусча айтканда влажная уборка кылып туруш керек болот деген. Андыктан ошол врачтар айткан кеңештерди туура колдонууга аракет кылыңыздар. Жана үйдүн сыртка кирип чыкканда колду тазалап, самындап, жууп, антисептикти колдонуп, жеке гигиенаны сактап, көчөдө жүргөндө маска тагынып, ал эми үйдө болгондо ошо бат-баттан уборка кылып, колду таза самындап жууп, бат-баттан ошону менен бирге эле эгерде тамакты тузду суу менен чайкап турса болот деген, ысыгыраак 30 градустан жогору, 25-30 градустан жогору болгон кайнак сууну ичсеңиздер дагы, ысык жидкость ичкенде, жана суюктук ичкенде вирусту өлөт деген врачтардын, специалисттердин кеңеши боюнча. Демек, ошол айткан кеңештерди туура колдонуп, өзүңүздөрдү мына учурдагы эпидемиядан сактансаңыздар болот. Андыктан иммунитетти көтөрө турган болушунча жакшы, биринчи дегенде эле ошол позитивдүү ойлонууга аракет кылыңыздар. Экинчи, ошол физзарядка жасап, ден соолукту чыңдай турган. Үчүнчүдөн, иммунитетти көтөрө турган мөмө жемиштерди, тамактарды жеп турсаңыздар болот. Эми соцсеттерден болсо, сөзсүз түрдө жакшы жаңылыктарды бөлүшкөнгө аракет кылыңыздар, бири-бириңиздердин маанайыңыздарды көрсөтүп, туура маалыматтарды жеткиргенге аракет кылалы. Анда эмесе биздин ушул өткөндө врачтар таштап кеткен 2 номер бар. Кимдир бирөө ден соолугуна тиешелүү маселелер жаралып калган болсо, Россиянын аймагында абсолютно бесплатно дейт, бекер чалуулар. 2 номерди айтам, ушуну жазып алсаңыздар, балким кереги тийип калат. +7 495 870 45 09 номери, ошондой эле +7 495 870 45 12 номерине, ушул 2 номерге чалсаңыздар, консультация алсаңыздар болот. Врачтардын кеңеши, мисалы, ич ооруган, баш ооруган, тиш ооруган, балким дагы башка жерлер ооруган, баягы учурда жаз келип, жазга тиешелүү баягы аллергиялык оорулар башталат, чүчкүрүп башташат, же жөтөлүп башташат. Ошого окшогон оорулардын ар кандай оорулардын алдын алуу максатында ушул 2 номерди чалып, врачтардын телемедицина деп коет муну, телемедицинанын кызматтарын колдонсоңуздар болот. Сөзсүз түрдө эле паниковать эте эле, мен вирус менен ооруп калдымбы деп кабатырланбастан, түз эле ушул номерлерге байланышка чыгып, өзүңүздөрдүн ден соолук абалыңыздарды билдирип, кеңештерди алсаңдар болот. Ошондой эле бул номерден сырткары өздөрүнүн сайты бар экен, официалдуу түрдө сайты most.ru сайты. Учурда Россиянын аймагындагы жалпы эле дүйнө жүзүндөгү мекендештерибиздин абалдар тууралуу, алардын социалдык абалы, укуктук жагынан бизде Россиянын аймагынан айтып кетсем, учурда Москва шаарында ошо Кыргыз элчилиги, Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү, миграция комитетинин өкүлчүлүктөрү иштейт, активдүү иштеп жаткан учур, болгон кеп кеңештерин, болгон жардамдарын колдон келген өздөрүнүн кызматтарын көрсөтүп келатат. Туура кеңештерди, документ жагына тиешелүү кеңештер же миграцияга тиешелүү кеңештер же элчиликке тиешелүү болгон кеңештер боло турган болсо, сөзсүз түрдө аталган мекемелерге кайрылсаңыздар, адистер, кызматкерлер өздөрүнүн жоопторун беришет, кеңештерин беришет. Анда эмесе биз бүгүнкү биздин учурдагы кеңеш катары дагы ошондой эле Корея, Түштүк Кореяда көптөн бери өзүнүн эмгектенип жүргөн биздин ушул мекендешибиз, менин кесиптешим Эрик Жумабаевга байланышка чыкканга аракет кылалы. Кореядагы кыргыздар тууралуу, ал жактагы абал тууралуу өзүнүн
жаңылыктары тууралуу бөлүшсүн. Анда эмесе мен түз эфирден Эрик Жумабаевка байланышка чыгайын. Эрик, саламатсызбы? Телефондун сиз түз эфирдесиз. Сизди көрүп отурган биздин мекендештерибиз бар. Бул жерде алло. 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 Алло, Эрик. Саламатчылык. Ден соолук иштер жакшыбы? Сиздер түз эфирден Түштүк Кореяда иштеп жүргөн менин кесиптешим Эрик Жумабаев менен биз түз эфирден байланышып жатабыз. Эрик мырза, айтсаңыз, Түштүк Кореяда сиздин билгениңиз боюнча, маалыматтар боюнча канча мекендешибиз бар, мекендештерибиз, анан учурда сиздерде ал-абал кандай? Саламатсыздарбы, туган кечиңиздер менен. Баарыңыздарга жагымдуу кеч каалайм, Түштүк Корея каналынын көрүүчүлөрү. Жакшы эле болуп жаткан болсо бир айтып койсоңуздар. Ооба, жакшы эле болуп жатат. Кореяда негизи ошо кыргыздар жөнүндө айта турган болсок, кыргыздар сыйымдуу түрдө ошо Кыргызстан менен Кореянын ортосунда түзүлгөн системасы боюнча келген кыргыздардын саны бүгүнкү күндө 3000ден ашык, 10 жылдын аралыгында келгендер бар. Ал эми андан сырткары студенттер бар. Россиянын жарандыгы менен келгендер да бар. Булардын жалпысынан бери 10.000ден ашык кыргыздар бар деп түшүнөт. Азыр бирок аны билгендер эч ким жок. Официалдуу ошол система, жумуш системасы менен келгендердин саны ошол 3000ден ашык. Тосуп калат экен, ошол тосутам. Айтыр. Коронавирус боюнча айта турган болсок, бул жерде азыр эч кандай карантин болгон жок. Карантин бир гана ошол мектеп окуучуларына жана студенттерге берилген. Студенттерге буга чейин 6-апрелге чейин карантин деп белгиленген болсо, эми аны 19-апрелге чейин да узартып коюшту. Вирус ушул дүйнө жүзүндө да фучаларына байланыштуу. Негизинен Корея вирусунда турган бул вирус жолсунан Кореяда башталды эмес. Жолсунда саны аябай аз. Башында февраль айынын ортосунда дүйнөгө 500-600 киши кошулуп аткан болсо, азыр көрсөткүч дүйнөгө 45 кишиге түшүп калган. Азырынча ушундай жакшы жаңылыктар бар. Корея негизи балким каражат жагынан алдыга кеткенби, технология жагынан, медициналык жактан тез арада ошол чараларды көрүп, иш-чараларды уюштуруп, коронавирусту убагында токтото алды. Ошол өзүңүздөр деле билсеңиздер керек, февраль айында Кытайда башталгандан кийин Корея экинчи орунга чыкты. Азыркы учурда бир топ эле тазалоо иштери жүрүп, Кудай буйруса, жакшы, шүгүр. Анын ичинде ошо кыргыздарга дагы аябай катуу чогуу чөктү кыргыздар да. Бул жерден кетип калгандар да болду. Февраль айында ошо көп кетти, бирок марттын ортосунда авиакомпаниялар бардыгы токтоп, азыркы учурда эч ким деле кеткен жок. Негизинен кыргыздар коронавирусту кабылган кыргыздар болгон жок. Чети көрүк жарандардын арасынан монголиялык бир-эки адам коронавируска кабылган болчу, анын бирөөсү көз жумуп калды, телефончу. Эми башка чет элдик жарандар катталган жок. Бирок азыркы учурда ошо чет элден келгендерди Корея негизи карантин кылып, баягындай эч кимди киргизбей границасын жаап алган жок. Мурдакыдай болгону башында буга чейин Кореяга киргендерди өз эрки менен өзүнүн үйүндө ошол келген жерде, кайсы жерде болсо ошол жерде 14 күн карантинде болушу керек деп белгилеген атайын телефонго приложенияларды орнотуп берип ошолор аркылуу контроль кылып, бирок ага дагы баягы четтен келген туристтер баш ийбей,
Сепараттарыбыз көчөгө басып кеткендиктен азыр уже аларды аэропорттон дароо эле 14 күнгө карантинге алып жатышат. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгон ошол дүйнө жүзүндө саны өсүп кетпеги. Ошого байланыштуу азыр келгендер дароо карантинге алынып атат. Анан дагы бир резонанс десек да болот. Ошол Америкадан келген турист кызы менен келген экен. Ошол бирөөсүнөн коронавирус аныкталып, үйдөн чыкпагыла деп атайын бир жерге карантинге алган экен. 14 күнгө бирок алар чечүү тууралуу кыдырып көп жерде көрүп келишкен экен. Ошонун негизинде алар азыр ошол контакт болгон 90 адам карантинге алынды. Ал эми ошол турист болуп келген жарандардын өзүнө ошол чечүүдө шаар бийлиги $100,000 айыппул деп азыр белгилеп атат. Сотто турат чечилет. Эгер ошол жерге алар контакт кылган карантинде турган 90 адамдын ичинен дагы ошол вируска алып тургандары, вирусту жуктургандар чыга турган болсо, айыппулдун саны дагы көбөйүшү мүмкүн деп айтышат. Азырынча ушундай Кореяда негизинен абал туруктуу. Булар ошол февралдын 2-синде ошол Кореянын президенти музейине тапшырмасы менен Кореянын Илимий Изилдөө академиясы атайын ошол вирусту аныктоочу бир аппарат ойлоп табышкан. Ал аппарат менен 48 саатта вирустун бар же жок экенин адамдан аныктай турган болсо, ошол жакын карабакта 10-15 мүнөттө аныктай турган бир жаңы технологияны жасалышат. Бирок акыркы маалыматтар боюнча ошо ишке кире элек. Азырынча ушундай. Бул жаңы эле ойлоп табылган аппарат да, жаңы ушул убакытта дүйнө жүзүндө өсүп жаткандыгына байланыштуу вирустун алдын алыш үчүн тез арада аныктап, кимде бар, кимде жок экенин ошону тез арада аныктоо үчүн ошол 10-15 мүнөт кетет деп импульсдор ошентип кыйылып жатышат азыркыча. Негизинен ошол, анан маска аябай жетишпей. Күнүнө жумасына ар бир жаран 2 эле маска алганга укуктуу. Азыркы күнгө чейин анын дагы атайын жуманы белгиленген күнүндө паспорт менен барып, өзүнүн паспорттун акыркы цифрасына жараша ала алабыз. Мисалы мен жуманын 3-күнү 2 штук маска алгам. Жапсынан ушундай азыркыча. Эми Түштүк Кореядагы мекендештерибиздин абалдары тууралуу сиздин кандай кабарларыңыз бар? Ушул тууралуу дагы ой бөлүшүп кетиңиз, өзүңүздүн маалыматтарыңызды. Түштүк Кореяда кыргыздардын абалы негизинен жакшы эле. Башында коркуп кетебиз деп көпчүлүгү да кетип калды ошол вирустан коркуп. Бирок азыркы учурда дүйнө жүзүнө жайылып турат. Кудай сактасын, мындан жакшы болуп кетет деп ойлойбуз. Кыргыздардын абалы жакшы, негизинен бизде карантин кылып баягындай жумушту токтоткон жок, бирок кичине эскертүү берип атат, жумуштан чыкпагын деп. Дайыма ошол телефонубузга эскертүүлөр келип турат. Мен кайсы райондо жашай турган болсо, ошол райондун администрациясынан атайын телефонго СМС билдирүүлөр келип турат. Ал жерде ким вирусту жуктурган, ошол жуктурган адам кайсы магазинге барган, кайсы жака баскан, кимдер менен контакт болгон, ошонун баарын эскертүү катары жиберип, ошол жерлерге барбай тургула деп эскертип атат. Негизинен ошо Кореянын вирусту токтотуп алганын бирден бир себеби ушул деп ойлойм. Анткени ошол вирус башталгандан баштап эле ошондой СМС билдирүүлөрдү жиберип, оору чыккан болсо ошол жерге барбай тургула деп дайыма эскертип келет. Эми Корея бийлигинен негизи бир жагынан ыраазы болсок да болот. Анткени кайсы мамлекетке жаран экенин карабастан ошол азыркы учурда вирусту жуктура турган болсо, сөзсүз түрдө мамлекет тарабынан бекерде алынат деп билдирген. Эми вирусту жашыра турган болсо же болбосо текшерүүгө баягындай ала турганда каршылык көрсөтө турган болсо, башында $3,000 чейин айыппул келсе, азыркы күндө $16,000 чейин айыппул салынат деп жатышат. Ушундай азыркы учурда. Ал эми бизден ошо Кореяда мекендештерибиз ошол жакта өзүңүздөрдүн кыргыз элчилиги бар да, туурабы?
Аны менен ошо байланышып, кат кабарлашып, ушундай иштешесиздерби? Маалымат жеткиргенде. Дайыма байланышып турат, атайын ошол Кореядагы кыргыздардын өзүнчө бир приложениялар, группалары бар, ошол жерге дагы элчиликтен кызматкерлер атайын кандай жаңы маалыматтар болсо, ошолордун баарын ошол жерге чыгарып турат. Кыргыздардын бар эле менен тааныш керектүү учурда ошо жардамында көрсөтүп турат. Ошо жакынкы эле күндө ошо Тегу шаарында ошо Кореядагы эң вирустун көп болгон жери Тегу шаары болду да, ошол жерге жашаган кыргыздарга ошо Түштүк Кореяда Кыргызстан элчилиги тарабынан атайын бет каптар, маскалар берилди жана дезинфекция кыла турган атайын дарылар дагы берилди деп билдиришти. Анан элчиликтин дагы акыркы маалыматы боюнча ошо буга чейин рейстин баары авиакомпаниялардын баары токтоп калган. Ошо акыркы маалымат боюнча эртең 7 апрелден баштап каттоо жүргүзүлөт экен. Бир гана Кыргызстандын жарандары үчүн атайын авиарейс уюштурулат экен. Эгер Кореядан кетүүнү каалагандар болсо, ошо элчилик менен байланышып, ошол авиакомпания аркылуу кетсе болот деп билдирип жатышат. Жакшы. Мекендештер менен ичара ошо сиздер кандай сүйлөшөсүздөр бири-бириңиздер менен? Негизи Кореяда Россияга караганда же башка мамлекетке караганда кыргыздардын саны азыраак болгонго баарыбыз бири-бирибизди мындай тааныйбыз. Аттарыбыздан болбосо да танып турабыз. Ар кандай иш-чараларда жолугушуп, же болбосо Кыргызстандан атайын ырчыларды чакырып, алар менен концерттерди уюштуруп, ошол жерлерде көңүл ачып турчу элек. Жана ошондой эле ошол кийинде дагы ошол Слава деп буга чейин чыгарган жерлерге барып Акшипур Нурматов жана чакырганбыз. Азыркы учурда эми ошол карантинге байланыштуу эч кандай массалык мероприятияларды уюштурууга тыюу салынбаган. Ошого байланыштуу быйыл Наурузда болгон жок. Буга чейин жыл сайын ошол Наурыз Кореянын ар кайсы шаарларында уюштурулуп келген. Жакшы. Жалпысынан Түштүк Кореяда канча кыргыз бар? Сиз билген маалыматтар боюнча? Мен билген маалыматтар боюнча ошол официалдуу түрдө 3000ден ашык кыргыз жумуш системасы менен келген, ИП системасы. Ал ушу эки мамлекет арасында дипломатиялык келишим. Ошонун негизинде 3000ден ашык адам келген. Мындан сырткары дагы ушу 3000дей студенттер бар. Андан Россиянын жарандары менен келген кыргызстандык мекендештерибиз дагы абдан көп. Жалпы саны 10.000ден ашык адам бар. Бул жерде баягындай бизнесин ачып көп жылдан бери иштеп жүргөн эжелерибиз бар. Бирок Корея жарандыгын алыш кичине кыйыныраак. Ошого байланыштуу көпчүлүк жарандар баягындай убактылуу виза менен гана иштеп эмгектенип жүрүшөт. Учурда мекендештерибиздин арасында шарты кыйын абалга туш келген мекендештерибиз барбы? Сиздер ушундай абалда бири-бириңиздерди кантип колдоп атасыздар? Негизи Кореяда абдан мындай бир кыйын учурга кабылган нерсе өтө аз. Вакытка жараша мындай факты көп деле жок. Баягындай жумуштан кырсыктап калган учурда гана ошондой бир акча жагынан кыйынчылык болуп калышы мүмкүн. Анткени бул жерде медициналык кызмат абдан кымбат. Мисалы жөн гана бутун сындырып алгандар болот, ошол эле операцияга бир 3000–4000 кетип калат. Если ал адам мыйзамдуу түрдө жүргөн болсо, страховка бар, баардыгыбызда бул сөзсүз түрдө боло турган нерсе, сөзсүз түрдө ошол страховкага акча төлөйбүз. Ошол аркылуу баягындай скидкалар болот. Эми мыйзамсыз жүргөндөр үчүн ошол акча жагынан кыйын болуп кетет. $10.000 чейин операциялар болуп калат. Мына жакында эле ошол бир байкебиз курулуш тармагында иштеп жүрүп кичине куулаган экен. Бир ооруканада жатат, ошого азыркы учурда акча жоготуп жатат. $3.000 керек акча жоготуп калып деп маалымат билдирип жатышат. Бирок жалпы суммасы $7–8.000 акча керек окшойт менин ошото. Бирок ушул көп эле керектелет
Кыргызстанда азыр абалды көрүп, Кореяда барып, жакында эле элчилик аркылуу Кореяда бизнес кылып жүргөн бизнесмендер $9,000 акча отурган экен. Андан сырткары бул жерде Аманат деген фонд бар. 2012-жылдан бери уюшулган. Ошол фондго ушул жерде иштеген бардык жарандар акча которуп турушат. Ошол фонд аркылуу дагы $3,000 жакын акча чогулган. Акча азыркы учурда Кореядан негизи баягындай дезинфекция кыла турган дары-дармектерди аскаларга алып жиберели деп билебиз, бирок ал нерсенин баарын чыгарганга бүгүнкү Кореяда тыюу салып койгон экен. Ошол мамлекеттин ичинде колдонгонго жарайт деп. Ошондуктан аны чыгарган жооппуз. Ошо Кыргызстанга акчаны өзүң жиберип, бөлүштүрүп, ошол жерден мындай медицина кызматкерлерине керектүү нерселерди алып беребиз деп ошондой иш-аракеттерди жүргүзүп жаткан учурубуз. Жакшы. Жалпы эле ошол учурда Кыргызстанда, Россиянын территориясында жана башка өлкөлөрдө үйдө отур деген ушундай лозунг менен баарыбыз эле үйдө отурабыз да, карантинге вируска байланыштуу, COVID-19 байланыштуу. Ушул үйдө отурган мекендештерге өзүңүздүн кеп кеңешиңиз, эркин микрофон, анан биз эфирди жыйынтыктасак. Негизи бийликтин айткан болуш керек деп ойлойм. Мисалы, Кореяден алынган сабактан бир гана ошол вируска байланыштуу эмес, башка учурда деле. Мисалы, Кореяда ошол вирус башталганда эле үйдөн чыкпагыла, дистанцияны сактагыла, баягындай бет катты сөзсүз колдонуп жүргүлө деп эскертүү берген. Булардын эли абдан мындай бийликти угат. Ошонун негизинде эч ким мындай бийликтин айтканына каршы жооп деген жок. Ошол баардык бийлик кандай нерсени айтып эскертип турса, ошону туура аткаруу менен биздин күнүндө ушул деңгээлге жетти деп ойлойм. Бирөөбүз бир гана өзүбүз үчүн эмес, жаныбыздагы айлана чөйрө колоо үчүн дагы бир туура иш-аракетибиз менен ошол имбеттен арып алсак деген жакшы тилегимди айтат элем. Кыргыз элин эч качан оорубасын, буюрса ошол азыркы учурда көрсөтүлүп турган көрсөткүч эми мындан ары алга кетпестен артка кетишин гана тилейм. Рахмат, атайын убакыт бөлүп, жалпы эле үйдө ошо отурган мекендештерибиз менен өзүңүздүн ошол Түштүк Кореяда иштеп жашап жүргөн мекендештерибиздин ал абалы тууралуу, ал жактагы абал тууралуу, жаңылыктар тууралуу берген маалыматыңызга ыраазычылык билдиребиз. Ден соолукта болуңуз, оорубаңыз, сиздер дагы мекендештерге салам айтып коюңуз. Аманчылыкта көрүшөлү. Рахмат. Мына урматтуу мекендештер, бүгүн бизде ушул бир эле Ыдырыс Айтыбаев эмес, же башка мекендештерибиздин эле жаңылыктарын бергенге мүмкүнчүлүк болуп, Түштүк Кореядагы мекендештерибиздин ал абалдары тууралуу маалымат бергенге аракет кылдык. Сиздер менен байланышта Түштүк Кореяда иштеп жүргөн мекендешибиз, менин кесиптешим журналист Эрик Жумабаев болду. Ал жакта алда башка мекендештерибиз сыяктуу эле өзүнүн иштерин жасап жүрөт. Андыктан жогоруда айтылган кеп кеңештерди туура колдонуп, сиздер дагы ден соолукта болуп, ар дайым позитивдүү ойлонуп, үйдө отуруңуздар, ден соолукта болуңуздар, жеке гигиенаны сактаңыздар, ошондой эле санитардык эрежелерди сактаганга аракет кылыңыздар. Үйдү бат-баттан жууп тазалап, уборка кылып, влажный уборка, эшикке сыртка кирип чыкканда эшиктин туткаларынан бери жууп тазалап турганга аракет кылыңыздар. Колду бат-баттан самындап жууп туруңуздар. Жеке гигиенаны сактаганга аракет кылыңыздар демекчибиз. Андыктан биз менен чогуу болгонго аракет кылыңыздар. Биз сиздер менен ушул башка өлкөлөрдө иштеп жашап жүргөн мекендештерибиз тууралуу дагы ушундай жакшы маалыматтарды берип турууну туура көрдүк. Супара онлайн радиосу, Супара каналы сиздер менен ар дайым сиздерден келген жаңылыктар тууралуу өзүңүздөрдүн жакшы жаңылыктарыңыздарды бизге жеткирип турсаңыздар, биз сиздерге
жалпы эле мекендештерге жеткирүүгө аракет кылабыз. Андыктан Супара онлайн радиосунун Супара каналын көрүңүздөр. Студияда мен Мадина Саттар болдум. Биздин YouTube каналга жазылганды унутпаңыздар. Супара ТВ десеңиздер, ондой жашыл фонда S деген оймолуу S чыкса, сөзсүз түрдө Супара ТВнын өзүнүн адресине түшкөн болсоңуздар, жазылып койсоңуздар, күндөгү жаңылыктарды күнүгө көрүп турсаңыздар болот. Бул жерде бизде Instagram каналыбыздан, Супара каналынын Instagram баракчасынан көрүп турган мекендештерибиз салам жолдошкондор бар экен. Элиза Кошкор кызы деген менин кесиптешим, сиңдим. Эжем менен дейт, рахмат Элиза, бизди көрүп турганыңа. Кыргызстандагы жалпы мекендештерге салам жолдойбуз. Алишер Абжапаров, ассаламу алейкум дейт. Алейкум ассалам. Талайбековна, Кыргыздын желегин желбиретип жүрө бериңиздер. Ыраазычылык билдиребиз, урматтуу мекендештер, биз менен чогулуңуздар, биз сиздер менен жакшы жаңылыктарды бөлүп чыгарып турганга аракет кылабыз. Эфир аркылуу кайрадан жолугушканга чейин саламатта туруңуздар. Биздин каналдарга жазылып алууңуздарды унутпаңыздар. Инстаграмда Супара каналы, Фейсбукта Супара каналы, ошондой эле Одноклассники, ВКонтактеде Супара каналы, ошондой эле биздин Ютубта каналыбыз Супара ТВ деп издесеңиздер, ал жактан дагы жазылып койсоңуздар, жаңылыктарды угуп, көрүп турсаңыздар болот. Эфир аркылуу кайрадан жолугушканга чейин саламатта туруңуздар, ден соолукта болуңуздар, ооруңуздар, үйдө туруңуздар.